Тыйкан жерге канчалык көп мээнет кылып талыкпай эмгектенсе ошо жараша түшүм киреше алат. Эгерде эгинди эккенден кийин ага кайдыгер мамиле жасай турган болсо, анда ошол жылы кирешеден кур калат. Тез кабар каналы кайрадан сиздер менен. Бүгүн биз сиздерге күнөсканада помидор жетиштирүүнүн технологиясы, анын сырлары, болгондо да өзгөчө сырлары менен бөлүшөбүз. Андыктан видеонун аягына чейин бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Эң көп элементтер сүттө болот. Өзүңөр билесиңер, мен постоянно айтамын, сүттү колдоном деп. Эксперттен помидорлор келтат, алар 50-тен сатса биз 40-тан сатабыз. 40-тан сатса биз 30-дан сатып атабыз. Неге дегенде элди кыйнабайлы деп атабыз. Эгер Кытайдыкын алып, башка жердикин алып, помидорду мындай кармаганда өзү билинет да. Кол сап-сарык болуп калат. Но биз эң арзан машинаны минемин. Эл деле билет. Мингенибиз Тико. 4 кило, 5 кило помидор алышыбыз керек да. Анан детерминант, анан кийин интерминант болуп бөлүнөт да булар. Март, апрель айларында асалар болбогон үчүн арлардын ишини өзүбүз аткарабыз да. Bunlardı уруктан өзүм даярдайм. Декабрдын 1-нде таштаганмын урукты. Кышы менен өзүм от жагып, кичине көчөтканабыз, кичине көчөтканабыз болот, матычный. Ошол жерде өзүм карадым. Кышы менен от жагып, көмүр жагып, эми чтобы эконом болсун деп. Февралдын 1-20-ларында уже мына чоң тепсаларды көчүрдүк. Майдын 10-дорунда пышып баштады. 10-да пышып баштады, уже быйыл июндун 10-у болсо уже 1 айдан бери сатып атабыз. Мурдалары декабрдын башында эгип алып, кышы менен расход көбөйүп кетип, себестоимость актабай калып атты да. Эми быйыл Кудайга шүгүр. Мурда чыгым көп болуп кетет эле, быйыл чыгымды аз кылдык. Ошого жараша мына элге деле арзан сатып атабыз. Эксперттен помидорлор келтат. Алар 50-тен сатса биз 40-тан сатабыз. 40-тан сатса биз 30-дан сатып атабыз. Неге дегенде элди кыйнабайлы деп атабыз. Эми көпчүлүк эл деле билет, кара суулуктар. Эми действительно элде акча жок. Эми помидорду жеген деле бар, жебеген деле бар. Ошондуктан мен өзүм идеям элге действительно арзан бериш. Элди багыш мындайчасына. Эми ушу помидорлорду канча көп эл жесе, мен ошончолук сүйүнөм да. Эл жеш керек бул нерсеничи. Бул витамин, таза витамин. Бизде эч кандай химикат мындайларды кошпойбуз. Мына көрүп атасыңар, өзү натуральный пышып атат. Көрүп атасыңар, өзү натуральный. Мына жерде эккенбиз. Ошондой кылып эле пышырып сатып атабыз. Баягы сырттан импорт болуп келип атат атасыз го? Ошондор каяктан келип атат? Эми көбүнчө импорт Кытай, Өзбекстан. Эки жактан көп келет. Импорт. Эми импортто олар кандай кылышы мүмкүн? Дары менен кызартат да. У естественно да, элдин баары эле билет. Мен андай кылбаймын. Өзүнү пышына коямын. Мына 5 ай, 6 ай дегенде пышат. Таза пышырып, таза сатамын. Эгер мен да кылсам болот о нерсени. Дарылап кызартырып, пулду ойлосом болот. Но элди да ойлош керек да. Дарылап пул кылыш эмес максат. Максат бул элди багып, элге витаминди обеспечить кылыш. Арзан. Эми мен деле кылып кымбат машиналарды минсем болот. Но биз эң арзан машинаны минемин. Эл деле билет. Мингенибиз Тико. Мактаныш эмес. Эми базарчыларды ham, соодагерлерди ham түшүнөмүн. Соодагерлерге ham кой беремин. Алар да болачакка баксын деймин. Бардыгына колдон келишинче жардам кыламын. Сырттан келгендердин гормонду өтө көп кошушат. Бу жаш балдарга өтө зыян мындайчасына. Чоң адамдарга анча деле билинбейт.
основной жаш балдарга көбүрөөк билинет. Гормон көбөйүп кеткенде уже ар кандай оорулар чыгат жаш балдарда. Эми оны бизге эксперттен урат да. А биз ушул жерде жашайбыз. Ушул жердин элибиз. Бизге сөз тийиш керек эмес. Ошондуктан биз таза жетиштиребиз. Помидорду мындай кармаганда өзү билинет да. Кол сап-сарык болуп калат. О уже эксперт болот. Дары менен пышкан болот. Андай нерселер да болот. Өтө ондай конкуренция көбөйүп кетсе арзан болот. Ну биз кандай десем экен, биз эми алып сатарлар bundan зыян көрөт. Биз дыйкандар зыян анча деле көрбөйбүз. Эми кандай десем экен, биз эми өзүбүз менет кылган үчүн эми биз сатып албайбыз да буну. Сатып алганыбызда биз банкрот болот элек. Биз сатып албаган үчүн биз банкрот болбойбуз. Эми буга чейин көптөгөн сортторду эктик. Эми бизге эң туруштуусу ушу аламина экен. Базарда качествосы деле жакшы, туруштугу жакшы, сочный, катуу да. Ошон үчүн аламинаны эгип атабыз көбүрөөк. Кандай узагыраакка чыдай эмес. Эми кандай десем, булар таразада оор отурат экен, таш басат экен. Ошондуктан аламинаны көбүрөөк эгип атабыз. Эми ооруга чыдамдуулугу да жакшы экен. Ичи да сочный, көчтүү болот экен. Ошондуктан көртасыңар өзү томолок болуп, базарга өтүмү жакшы болот да. Ошондуктан ушуну эгип атабыз. Препарат туу деп коет. Ошондой дарылар дагы берип турабыз да, чаңдатыш үчүн. Неге дегенде аарылардын ишин өзүбүз аткарабыз да. Эми март, апрель айларында асалар болбогон үчүн биз өзүбүз ар бир гүлүн, ар бир, например, мына көртасыңар, ар бир нерсине ушу опыление кылып чыгабыз, өзүбүз чаңдатып. Эми бу помидордун сорту булар 3 түргө бөлүнөт. Жердики эми простой, анан детерминант, анан кийин интерминант болуп бөлүнөт да булар. Биз теплица интерминант, F1 дегенбиз да. F1 деген бул интерминант, голландскийлер. Булар эми жүзүм сыңар болот, өзүңөр көртасыңар. Ар бирине 5тен, 4тен, 6дан 5 потеря кармайт. Өзүңөр көртасыңар, ар бир нелерди. Асыл өсөт да булар, Асыл өсөт. Эми бизде мына слетти көртасыңар. Бизде мына слет деп коет эми. Ар бир шингили. Ушуну 5тен 6дан карматабыз. Бизге ошо уже жетет. Одан аягы учуну кыркып токтотуп, муналарын пышырып сатабыз да. Учун кыркып койсо токтой ошо. Учуну кыркып токтотуп, мына өдөлөрдү көртасыңар, мыналар дагы. Ушулар дагы чоңойтурушубуз керек да биз. Өдөлөрүн да чоңойтуруп, средний алганда эми 4 кило, 5 кило помидор алышыбыз керек да. Ар бир түптөн. Эгер учуну кыркпасак, бизде өдөсү өтө майда болуп калат. Эң көп элементтер эми сүттө болот. Өзүңөр билесиңер, мен постоянно айтамын, сүттү колдоном деп. Көбүнчө сүттү колдоном. Неге дегенде чөптө витамин көп болот да, элементтер көбүрөөк толтурулат. Ошону беремин. Эми сүттү кандай? 10 литрге нак сүт деп коет. Нак сүттү 10 литрге 1 литр кошомун. Ошону ар 5 күн сайын сееп турамын. Жалбырагынан сееп турамын. Ошондуктан мына помидорлор өзүңүздөр көртасыңар, таза, жылтырак болуп, эмне болот? Таза болот да эми. Ошону ар жылдан бери практикада колдоносуз? Сүттү 6 жылдан бери колдоном. 6 жылдан бери сүттү постоянно эле сүт колдонуп турамын. Эми бергинде эмнелерди деле себебиз? Курт, кумурскаларга деле берги химияларды себебиз. Али химия эмес, эми Моспланга окшогон дарылар болот. Эми элдин баары эле колдонот, ширеге. Ошолорду дагы колдонобуз.
штук көчөт отургузамын. 2000 сотик бир тепилсе 5 сотик. Бир тепилсени 5 сотик. 5 сотикке 2000 көчөт отургузамын. Канча көп мээнет кылсаң, ошончо көп болот. Канча жалкоолук кылсаң, эми иш кылбасаң, ошончо аз болот да. Бул теплицадан бир түбүнөн 1 кило ала албагандар бар да. Эми ысыктуу күндө ысыктап жатат, суукта сууктап жатып иш кылбагандар ошондой алат. Эми мен тынбай мээнет кыламын, иш кыламын, эртеменде туруп. Ошондуктан эми ар бирини потеря кылбай, бир көчөттү дагы жоготпостукка аракет кылам, өлтүрбөстүккө аракет кылып. Даже мына ар бир мына көрүп атасыңар, ар бир гүлдү дагы мына нелерди, помидорлорду жоготпошко аракет кылып, чиритпешке, куртка жедирбешке аракет кылып, ушуну эртең менен кечке ушу менен алектенем да. Болуп калса чылык-чылык, болбой калса курукчулук. Мына ушундай тамашалуу сөз дыйкандар арасында көп айтылып келет. Өзүңүздөр көрүп тургандай, быйылкы жылы талыкпай эмгектенген Мурат аганын күнөсканасында чылык-чылык. Берекесин берсин. Дал ушул керектүү жана пайдалуу видеону досторуңуздарга бөлүшүп, видеого класс басып, ой пикирлерди комментарийге жазганды унутпаңыздар. Бекназар Абдыкасымов, Улук Нарматов, Тез кабар каналы үчүн.